Бизди башка коом, башка эл Мухаммаду Расулуллах, Мухаммадтын үммөтү деп карайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кылбаганын кылып, айтпаганын айтуудан сактанайлы. Пайгамбарыбыз Алла таалам мактап атат. Кереметтүү кулк мүнөздүн үстүндөсүн деп, пайгамбар сөз айтып атпайбы? Иннама буисту ли утаммима макаримал ахлак. Мен дүйнөгө келгенимдин максаты кереметтүү кулк мүнөздөрдү толукташ үчүн келгенмин дейт. Кулк мүнөз не? Адилеттүүлүк бул кулк мүнөз. Адилеттүүлүктү орнотуш үчүн пайгамбарыбыз келген. Балдарыңарга адилеттүү болгула деди. Канча ул канча кызыңыз бар? Адилеттүү болуңуз деди. Биз адилеттүү десе эле, бийликтегилерди сразу эсибизге келет. Ошолор адилетсиз, ошолор мындай деп. Токто, сиз адилеттүүсүзбү өзүңүз? Сиз өзүңүз адилеттүүсүзбү? Адамгерчилик адилеттүүлүктөн башталат. Айвандык адилетсиздиктен башталат. Адилеттүүлүк айван менен адамдын, адамгерчилик менен айванчылыктын ортосуна ажыратат. Аллах буйрук берген, инналлах я'муру бил адл. Аллах адилеттүүлүккө буйрук берет. Аллахнын буйругу экен. Намаз кандай буйрук? Орозо кандай буйрук? Чын сөйлөгөн кандай буйрук? Зекет берүү кандай буйрук? Ата-энеге кызмат кылуу, ата-энеге баш ийүү кандай буйрук? Куран окуу кандай буйрук? Аллахнын зикири, Аллахнын шүгүрү кандай буйрук? Адилеттүүлүк буйрук. Кимде ким эки адамга жетекчи болуп адилетсиздик кылса, кыямат күнү чатак деген. Эки адамды эле башкарасыз. Эки эле адам. 7 миллион, 50 миллион. Кандай деген оорма иш. Ошон үчүн кыямат күнү адилеттүү жетекчилер Алла Тааланын аршынын көлөкөсүнөн жай алат. Ал күнү Алла Тааланын аршынын көлөкөсүнөн башка эч кандай көлөкө болбойт. 7 түрлүү адамга өзгөчө Алланын сыйлыгы көлөкөдөн жай берилет. Бардык адам кор, кыйналып, жалатчылык, ысыктык. Күн ушунча узак, миллион километр узактыкта 1 милге чейин жакындап келет. Алла ушунчалык жакындап кеткенде 1 мил элестетиңиз. Жер түздөлөт, түп-түз. Бир да тоо болбойт, дөңсө болбойт, чукур болбойт, үңкүр болбойт, дарак болбойт, түп-түз болот. Алла Таалам жерден ушундай түздөп туруп, ийилеп түздөгөндөй түздөйт дагы. Адамдардын бардыгы тирилгенде 4-50 жер бош болбойт, адам жок. Нары бери басып жүгүргөнгө жай болбойт. Бурула аласың, бурула албайсың, тоже под вопрос. Ошондой күнү Алла Таалам 7 түрлүү адамга өзүнүн аршынын көлөкөсүнөн жай берет экен. Ал күнү вообще көлөкө, Алланын райымынын көлөкөсү болбойт, аршынын көлөкөсү болбойт. Биринчиси ал-имамул адил. Адилеттүү жетекчи деген. Эгерде сиздин кол алдыңызда 5 адам иштесе, 10 адам иштесе, адилеттүү болсоңуз, ушу списокко илинип каласыз да. Эгерде бир айыл өкмөтү болсоңуз, бир заводдун директору болсоңуз, мектепте директор завуч болсоңуз, кандай гана болбосун. Адилет исламдын чырайы адилеттүүлүктө экен да. Алла айтат, өзүңөргө, ата-энеңерге, жакын туугандарыңарга каршы болсо дагы
адилеттүүлүккө күбөлүк бергиле дейт. Ислам динин караңыз. Ата-энеңиздин пайдасына күбөлүк берсеңиз, сиздин күбөлүгүңүз өтпөйт. Ата-энеңиздин каршысына күбөлүк берсеңиз, өтөт. Түшүнбөдүңүз? Мен атам менен бул киши талашып кетти, бул ачки меники депчи. Мен билем, мен атамдыкы бул. Бул экөө талашып атат. Абдулла экөө. Мен күбө катары сотко барып, урматтуу сот, бул ачки мен атамдыкы десем, менин күбөлүгүм өтпөйт. Точно атамдыкы. Ошентсе дагы өтпөйт. Эмне үчүн? Сен баласысың. Ата менен баланын ортосунда жакындык байланыш бар. Шын болгон чакта да адамдарды жаман күмөнгө салып кое турган нерсе бар. Өтпөйт. Атам менен Абдулла ушу ачкин талашып кетти. Меники деп. Мен атама каршы Абдулланын пайдасына күбөлүк өтөтөм. Урматтуу сот, бул Абдулланыкы депчи, менин күбөлүгүм өтөт. Атама каршы күбөлүк берсем, өтөт. Атама пайдасына күбөлүк берсем, өтпөйт. Мындай дин аламда болгон эмес, жок. Болбойт да. Мынандай дин алып келген пайгамбарыбыз бизге. Саллаллаху алейхи ва саллям. Алла ушундайга буйрук берет. Колду идисине тартат да токтотуш керек. Даже мусульман эмес болсо, адилеттүүлүк ошодо болсо, биз адилеттүүлүк тарабы экенбиз да. Даже кыргыз эмес болсо, адилеттүүлүк ошо тарап болсо, биз ошо тарабы экенбиз да. Мусульман эмес, кыргыз эмес, айылдык эмес, биякта турсун. Атага келгенде адилеттүүлүк башка жакта болсо, ошо тарапта экенсиң да. Аллаху акбар. Буну эл аралык менмин деген Гарвард, менмин деген ааламдагы окуу жайларга жазып койгон буну. Туу катары жазып койгон. Иман келтиргендер силер, эй Кудайга ишенгендер силер. Алла үчүн чын күбөлүк берүүдө, адилеттүү күбөлүк берүүдө тургула, эгерде ошол адилеттүүлүк силердин өзүңөргө, ата-энеңерге, жакын туугандарга каршы болсо дагы деп жазып койгон. Девиз, Уран, Исламдын Курандагы аятты жазып коюшкан. Биринчиси ушул эле. Экинчиси жаштыгын ибадатта өткөргөн жигит. Эртеге кыямат күнү бүткүл адамзат кордукта болгондо, ысыкта болгондо Алла Таалам өзгөчө сыйлыгы болот экен. Жаштыгын арамда эмес, ибадатта өткөргөн. Эмне үчүн буну өзгөчөлөп койду? Себеби жаштыкта адамдын каны кайнайт. Ошол жаштыгында бардык күчү жетет, акылы жетет. Кудай сактасын. Жаман нерсени кылса дагы жаман кылат, жакшы нерсени кылса дагы жакшы кылат. Ошол учурда өзүнүн напсисин кармап, арамга бардырбай, тыйып, ибадатта өткөргөн жаштыгын ушу балага, ушу жигит достойный. Ушуга арыштын көлөкөсүнөн жай бербесе болбойт. Деп Алла Таалам арыштын көлөкөсүнөн жай берет экен да. Жаштарга, жаш уул балдарга, жаш кыз балдарга бардыгына пайгамбарыбыздын чакырыгы. Эртеге кыямат күнү эгерде ошондой кордук ысыктыктан, ошондой бактысыздыктан, шермендечиликтен кутулганды каалап, өзгөчө Алла Тааланын мээрими жааган инсандардын катарына кошулгуң келсе, анда жаштыгыңды арамда өткөрбө. Күнөөдө, зынада, кумарда, аракта, дискотекада, башка нерселерди өткөрбө. Жаштыгыңды кармап кой. Кудай кааласа ошол жерде списокко илинесиң. Кошуласың иншалла. Үчүнчүсү. Жүрөгү мечит менен байланган жигит. Жүрөгү мечит менен байланган киши
Wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid. Şabun nasha'a. Баягы бул айттык, жаштыкты, жаш жигит, жигит. Наша фил ибадатта жаштыгын өткөргөн. Бул жерде үчүнчүсүн айтып атканы, бул жүрөгү мечит менен байланган деген. Бунун мааниси кандай? Жүрөгү мечит деп согуп турат экен да. Азыр жумушта. Мамлекеттик кызматта болсун, соода сатыкта болсун, кызматта. Бир пешин убакыт боло элекпи? Жүрөгү согуп турат да. Базарда, үйдө, бирок жүрөгү согуп турат да, мечит деп согуп турат да. Кызматта бир жүрөгү согуп турат. Убактысы болду, келип туруп ибадат кылат, кайра кетет. Жүрөгү мечит менен байланган киши дагы үчүнчү бул. Алла Таалам эртеге арштын көлөкөсүнөн орун берет экен да бугачы. Ошон үчүн жүрөктө мечит менен байлансын. Мечиттер Алланын үйлөрү. Жер бетиндеги эң сүйкүмдүү жерлер ахаббул билад илаллах масажидуха. Мечиттер болуп эсептелинет. Ошон үчүн иншалла мечитке жүрөгүбүз дайыма тартылып турсун. Дайыма тартылып турсун. Алла Таала бир дагы амалды бекер кылдыртпайт бизге. Ар бирине сооп берет. Мечитке жүрөгүңүз байланып атабы? Всё. Ушул эле жетиштүү бизге. Эртеге арштын көлөкөсүнө жая аласың. Эми мечитке келсең кандай? Ар бир кадамга бир күнөө кечирилет. Бир сооп жазылат. Бир даража берилет. Бекер эмес туган. Алла Таала бекер иш кылдыртпайт бизге. Бекер амал кылдыртпайт. Мына азыр сиздер келгениңиздер бекер эмес. Угуп отурганыңыздар бекер эмес. Менин келгеним бекер эмес. Алла Таала муну бекер эч нерсе кылдыртпайт. Мүмкүн ата баласын бекер иш кылдыртып коюшу мүмкүн. Чоң директорлор, жетекчилер бекер иш кылдыртып коюшу мүмкүн. Адамдар да толтура була. Алла Таала мындай. Алла Таала бекер иш кылдыртпайт. Ар бирине берет. Ар бирине. Пайгамбарыбызга Жабраил периште келип айткан. И'мал ма ши фа иннака маджзиюн бихи. Эй Мухаммад, кандай амал кылсаң кыла бер, жакшыбы, жаманбы, бирок сөзсүз акысын аласың. Сөзсүз саңа ар бир чын сөздүн, ар бир жалган сөздүн акысы берилет. Маджзиюн бихи. Алла Таала ар бир сөзүңө акысын берет. Ар бир кадамыңызга акысын берет. Сүйлөбөй эле кадам басып келатасыз. Уурулукка кетип атат. Ар биринин акысы жазылат. Мечитке кетип атат. Адал рызыкка кетип атат. Ар бирине жазылат. Ар бир кадам жазылат. Кадам. Охо, кадам боюнча бир нерсе айтып берейин сиздерге. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын улуу хадиси. Имам Абу Дауд өзүнүн китебинде зикир кылган. Аус деген сахаба, аты Аус ибн Аус радиаллаху анху айтат, пайгамбарыбыз айтты, кимде-ким жума күнү жакшылап жуулуса, тазаланса, жакшылап гусул кылып, жума күнү мечитке эртерээк барса, кечип учма эмес, эртерээк барса, жөө барса, эртерээк баргандан кийин эч ким менен урушпаса, жаман сөз айтпаса, бекер иш кылбаса, имамга жакыныраак отурса, ушул үйүнөн чыгып мечитке чейин канча кадам таштады, ар бир кадамына 1 жылдык орозо тутту деген сооп жазылат. Ар бир кадамга, үйүңүздөн чыккан ар бир кадамга 1 жылдык орозо тутту плюс 1 жылдык түнү бою тахажжуд намаз окуп чыкты деген сооп жазылат. Түнү ибадаты дагы, күндүзгү орозосу дагы 1 жылдыктан 1 кадамга. Экинчи кадам дагы 1 жылдык. Үчүнчү кадам да 1 жылдык. Сиз кадамыңызды санай бериң, периштелер жаза берсин. Кандай дедиңиз? Кадам санаш кыйын го. Азыр эми дүнүйө өнүгүп кетти. Кореяда кадам санай тургандарды чыгарышты. Сколько шаг? Айтат, тамла мен бүгүн 8500 шаг кылыпмын. Ого, 8500 жыл орозо тутту, соо алып коюпсаң да дедим. Аллаху акбар. 8500 жыл түнү бою ибадат ар бир кадамга деп пайгамбарыбыз айткан.
Алла бергенинен чарчабайт. Бенде алганынан чарчайт. Алланын казынасы түгөнгөн эмес. Түгөнбөйт дагы. La ilahe illallah. Allahumma salli ala. Ушундай улуу соопторду биздин устазыбыз ушу китептен сабак берип атканда айтты эле. Ушунча миңдеген хадистердин арасынан bundan дагы фазилеттүү, сооптуу хадис көргөн эмеспиз дейт эле. Айтат эле. Мынакей туугандар. Демек, Алла Таала бир дагы амалды бекер кылдыртпайт. Так что сиздин ойлобоңуз, мен бекер эле басып жүрөм, бекер эле убактым кетип атат, текке кетип атат. Жок, текке кетпейт. Эчтекеңизди бирөөсү текке кетпейт. Жылмайып койгонуңуз ам текке кетпейт. Кандай дедиңиз? Жылмайып койгонго акча кетеби? Басканга чарчашыңыз мүмкүн, жылмайганга чарчайбы адам? Пайгамбарыбыз айтты: "Ат-табассуму фи вajhi ахик садака." Мусулман бир тууганын алдында маанайыңыз жарык, кабаңызды бүркөбөй, пешенеңизди тырыштырбай, маанай жарык, жылмайып коюңуз, садаканы соогун аласыз. Жылмайып эле жүрө бериң. Садаканы соогун ала бересиз. Садаканы соогун ала бересиз. Жөнөкөй адамдарга жылмаюу садаканын сообу. Ата энеңизге жылмаюу кабыл болгон ажылыктын сообу. Ала тургандар барбы өзү? Жакшылык башында айттым, жакшылык өтө көп. Кылуучусу аз болуп атат да. Жакшылык өтө көп. Кылуучусу аз. Ал-хайру касир, пайгамбарыбыз айткан, жакшылык өтө көп. Ва фаилуху калил, кылуучусу өтө аз. Жакшылыктын бардыгы бейиште. Жамандыктардын бардыгы дозокто. Жакшылыктын бардыгы кайда экени? Бардыгы толугу менен бейиште. Жамандыктын бардыгы толугу менен дозокто. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: кимде ким ата энесине баш ийип, мухаббат менен карай турган болсо, сүйүп карай турган болсо, жылмай, ар бир караганына кабыл болгон ажылыктын соогу берилет деген. Кабыл болгон, көңүл буруп коюңуз. Кабыл болгон ажылыктын соогу берилет. Бардыгы эле ажылык кабыл боло бербейт, бул жагы дагы бар. Арам мал менен канча акча ажылык кабыл болбойт. Ихлассыз кабыл болбойт. Тамаша эмес, кабыл болгон ажылык о таптакыр бөлөк нерсе. Сиз үйдө отуруп эле ата энеңизди бир карап эле кабыл болгон ажылыкты соогун алып атасыз таксыр. Мен жаштарга айтам, көбүнчө ата эне өзү мухаббат менен эле кайра карай бере турган эле нерсе экен да өзүчө. Ар бир караганыңыз бекер кетпейт экен. Алла Таала эмне öğretкен? Кабыл болгон ажылыктын соогун берип атса, карап эле отура бербей анан эмне кыласың анан? Мына ата энеңе чекчейби? Уф деп айтпа деди. Вала тaqul lahuma уф. Алдында туруп уф деп айтпаган деди. Аларга кавлан маруф, эң жакшы сөз сүйлө деди. Кавлан карима, эң урматтуу сөз сүйлө. Эң жылуу сөз сүйлө. Капыр болсо дагы Алларды жиркпе, какпа. Аллаху акбар. Аларга райымдуулук канатыңы жайгын деди. Карап туруңуз. Жанах дейт, канатты айтат. Зил деп коет, кордук канатын дейт. Ата энеңе текеберлик канатын көтөрбө, кордук канатыңды жайгын.
ата энең азыр сен ушул 50 килограммдай болуп калган. Бырышып, тырышып, карып калган зорго. Сен чемпион. Чемпионсың сен. Байлык бар, чырай бар, күч бар. Алла айтат, ата энеңе канатың көтөрбө. Кордук канатын көрсөт. Карап тур, канат деп эмне айтат? Канаттууну билесиз да? Канаттуулардын канаты бар, ошон үчүн канаттуу дейт. Кичинекейибизде мисче пактек деп коет. Биз гараждарга барат элек дагы. Эми жаш кезибизде да чозмо деп коет эле. Рогатка деп коет орустар. Рогатка менен. Атасын кулап чөт. Кулап чөт да көгүчкөндөрдүн атасынан чамча. Барсаң канаты сынганда, көзүн карасаң, сага жалдырап турат да. Алла Таала ушундай окшотуп айтып атат, ата энеңерге канаты сынган канаттын кордугундай болгула дейт. Эмне деген укмуш Кур'ан? Эмне деген кантип түшүндүрүп берип атат бизге? Канаттынын канаты сынып учалбай калган. Аргасыз, жалдырап калган. Сизге ушундай жалдырап атат да, кордук карашы менен жардап атат да. Сен ата энеңе керсейбей кордук канатың ушундай жайып турган дейт мынакей. Эмне деп бизге түшүндүрүп берип атат? Бул Аллах түшүндүрүп берип атат. Аллах түшүндүрүп берип атат тургандар. Алла Таалам мусулман кылып жаратканда шүгүр болсун. Аллага мактоолор болсун. Эми туугандар, сиздер бул жака рызык издеп келдиңиздер. Кайсы мамлекетке келсек, ошол мамлекеттин мыйзамын сактоо диндин талабы. Алла Таалам рызкыны берет адалдан дагы, арамдан дагы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, рызкы талап кылганда Алладан коркуп жүргүлө деген. Эч бир жан өзүнүн рызкысын толук жемейинче дүйнөдөн кетпейт. Бир алым айткан экен, алхамдулилла, мен рызкымды Алла Таалам жазып койгон, бөлүп койгон, аялым да, бала чакам да жей албайт. Сиздин рызкыңызды сиздин конкуренттериңиз эмес, аялыңыз да жей албайт. Сиздин рызкыңызды конкуренттер эмес, бала чакаңыз да жей албайт. Көп конкуренттерге көрө албастык кылбаңыз. Тигинтип кетти, минтип кетти деп. Бул шайтандын жарыштыруусу. Мусулман жакшылыкта жарышат. Фастабикул хайрат, Алла Таалам жакшылыкта жарышкыла деп буйрук берген. Кайрымдуулукта жарышкыла, чынчылдыкта жарышкыла, боорукерликте жарышкыла. Ибадатта жарышкыла. Жарышу талап кылынган. Ахиретке жарышайлы, бейишке жарышайлы. Ана. Ыйлаганда жарышайлы, дуа кылганда, зикир кылганда, күнөөдөн сактанганда жарышайлы. Чын сүйлөгөндө жарышайлы. Туугандар, Аллага шүгүр кылганда жарышайлы. Кичпейилдикте жарышайлы, текеберликте эмес. Кайрымдуулукта жарышайлы туугандар. Сараңдыкта эмес. Ким сараң экен жарышпайлыбы депчи. Кайрымдуулукта жарышайлы, берешендүүлүктө жарышайлы. Коркоктукта эмес, батырлыкта жарышайлы. Каякта жарышайлы? Батырлыкта жарышайлы, батырлыкта, эр жүрөктүктө жарышайлы. Коркоктукта эмес. Тырышчактыкта жарышайлы, жалкоолукта эмес. Тазалыкта жарышайлы туугандар. Кирдикте эмес. Жарышайлы. Фастабихул хайрат, бирок жарышу эмнеде болсун, ошону тандап алайлы. Баалуулукта жарышайлы, баалуулуктарда, адамгерчиликте жарышайлы туугандар. Аллахнын зикиринде жарышайлы, ким көп зикир кылат. Ихластуулукта жарышайлы.
Riyakörлүктө эмес, кожо көрсүн. Атым даңкым чыксын деп. Жок. Ихластуулукта жарышайлы. Алла кабыл кылсын. Алланын ыраазычылыгында жарышайлы. Фастабикул хайрат. Жакшылыкта жарышкыла дейт Алла Таала. Жакшылыкта жарышкыла дейт. Жакшылыкта жарышкыла. Алла Таалам барыбызга тоофик берсин. Ошо иншалла бул жака келдик. Сахабалардын өзгөчө сыпаты бар эле. Имандуулардын биринчи сабы пайгамбарыбыздын тарбиясын көргөн, Куран түшкөнгө күбө болгон, илимдери терең, жасалмалары жок, тамашасы аз, данышмандыгы чеги жок, боорукерлиги укмуш, адамдык касиет, асмандагы жылдыздар, Алла дүйнөдө разы болгон, бейишке киресиңер деп кабарын берген дүйнөдө эле. Ошо сахабаларды соодагер Алланын эстегенден бейкапар кылбайт эле. Соода кылат эле. Бирок соодасы бейкапар кылып койбойт эле да, бейкапар жүрөсүң да. Эстен чыгарттырып койбойт эле да. Тижараттагы, соодадагы Алланын зикринен тоскоолдук кылбайт эле. Алланын дининен тоскоолдук кылбайт эле. Алланын намазынан тоскоолдук кылбайт эле. Соода кылыңыз, бирок ушу соода намазга тоскоолдук болуп калбайбы? Соода кылыңыз, Алланы эстен чыгартырып койбойбу? Алардын соодасы Алланы эстеттирет эле. Соодасы, ибадаты кандай болгон эми билбейм эми. Соодасы Алланы эстеттирет эле. Биз тилекке каршы ибадатта Алла эстей албайт атпайбызбы? Саждада дүнүйөнү ойлоп. Бүгүн канча сом түштү? Аллаху акбар. Алар ушунчалык дүнүйөнүн аспагында Алланы унутпаган, биз бардыгын таштап ибадатка келип Алланы эстей албаган, мына сахабалар менен бизде. Алар деле адамдар, бирок алар иманды мээнетин кылышты. Алар өздөрүн тазалоо, ахиреттин пикирин күчөйтүү мээнетин кылышты. Дүнүйөдө пикир болсун, бирок ахиреттин пикири үстөмдүү болсун. Ахиреттин пикири үстөмдүүрөөк болуш керек. Ошондо утабыз, уткурбайбыз. Ошондо алданбайбыз. Болсо дүнүйөнүн өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Особенность. Кандай? Алдап коюу. Алла айткан, дүнүйө силерди алдап койбосун деген. Шайтан силерди алдап койбосун. Дүнүйө кандай алдап коет? Дүнүйөнүн мына чырайлы, мас болуп ошо ойдон эле эсиңен чыгып, эсиң ооп, адамды чырайы алдап коет. Күчү алдап коет, байлык алдап коет. Бийлиги алдап коет. Жаштыгы алдап коет. Эстен чыгарып коет. Негизги максат эмне үчүн келдири дүнүйөгө? Унутуп калат. Уткузат. Ох, кийин бүтөлбөйт. Кейигени пайдасы жок. Арманы ишке ашпайт. Дүнүйө бул өткөнү түш, өтелеги арман. Мечта. Дүнүйө мечта менен сондун ортосу. Өтүп кеткен эмне экен бардыгы? Келей турганы? Дүнүйө алдап койбосун. Дүнүйө эстен чыгартыра турган сыпаты бар. Унуттура турган сыпаты бар. Кур'андын эстете турган сыпаты бар. Экөө баланс болуш керек. Кур'ан окуган унутуп калат ал. Эмне үчүн жаралганын унутуп калат. Кайыкка кетип атканын унутуп калат. Ким көзөмөлдөп атканын унутуп калат. Бул видеокамера чыпуга. Алланын көзөмөлү, периштелердин көзөмөлү, периштелердин амалдарын жазып аткан алдында
Kur'an estetет. Kur'an'ın sıfatı var. Allah Teala aytat, Kur'an'ın sıfatın Karim, Hakim sıfatları var da Kur'an'cı. Kur'an берешен eкен da. Бардығына берет да. Kim Kur'an'a gelse берет да. Қарабайды, sen қара екенсің, sen мындай екенсің. Sen қарабайды, берет да. Hakim. Kur'an danışmanlıkпен толтырылған да. Hikmatмен толтырылған. Hüküm, adileti çeşimмен толтырылған. Ошолордун бирisi Kur'an zikr. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Allah aytat, biz zikirdi düşürdük. Neni? Zikirdi düşürdük deydi. Zikir mi? Вспоминание, естөө. Kur'an'da Allah Teala естөө, естете турган нерсе кылды. Жана biz bunu сактайбыз өзүбүз дейт Allah Teala. Демек Kur'an bizди эстетип турат. Dünya унутуп турса, Kur'an эстетип турат. Коркпоңуз. Allah Teala unuttуруп кое турган нерсени жараткан жок. Allah Teala эстете турган нерсени да бизге жиберди. Эстете турган нерсени да бизге берип койду. Kur'an эстетет. Ey! Эмнеден жаралдыңыз эсте барбы? Качан келдиңиз эсте барбы? Унутуп калбаңыз эмне үчүн келгениңизди. Allah эмне үчүн жиберсе, ошону сурайт кыямат күнү бизден. Siz balаңызды bir дүкөнгө жиберсеңиз, нанга жиберсеңиз, барып келгенден кийин бензин сурабайсыз, э? Чынбы? Балаңызды нан алып кел дедиңиз эле, анан нанды сурайсыз да сиз, эмне үчүн жиберсе. Allah bizi bu dünyaya жиберди. Эмне максатта жиберсе, дин үчүн жиберген. Тияктан динди сурайт. Ошону унутуп калбайлы, Kur'an эстетип турат. Kur'an эстетет. Sizin hakikatınız emne ekенин. Sizin can dünyanız kандай eken Kur'an aytat. Hiç kim ayta albayt bunu. Sizde ahirette emne күтүп атат, Kur'an aytat. Эстетип турат. Эстетип койгон жакшы да, паспорт унутуп калып кетип атасың да. Паспорт унутуп кетип атасың. Эстетип койгон жакшы да, паспортуңузду алып алыңыз, рахмат айтасыз го эстеткенге. Же урушасыз буну? Эмне үчүн эстеттиң сени? Акчаңызды ушул тапкан ушул дейт, 20 жылдан бери зор акча таптыңыз эле Кореядан. Эми таштап унутуп калып кетип атасыз да. Бирөө эстетип койду, таасир ана чемоданды ала кеттиң, акчаңызды унутуп калдың. Пешенесинен өбөсү го барбы? Же урушасызбы? Бирөө жакшылыкка чакырып, даават кылып эстетип койсо, эмне жаман көрөсүз аны? Сизге даават кылып, Аллахны эстетип атса, эмне жаман көрөсүз аны? Sizge Kur'an'da estetip atsa, ahiretli, beyişte estetip atsa, жүрүңүз мечитке, жүрүңүз кичине убакыт өткөрүп келели деп атса, эмне жаман көрөсүң? Түбөрүктө сизге чыныгы күйүмдүү ушул болуп атса, сиздин дүйнөңүз кереги жок такса, дүйнөңүз өзүңүзгө буйрусун. Сизге чын жүрөктөн достуктун маселеси бул. Чын жүрөктөн күйүмдүү, чын жүрөктөн боорукерликтин маселеси. Dünya unutup koyuyor, ошон кичине эстетип коеюн. 3 күнгө эстетип коеюн. Dünya unutup koyuyor, 40 күнгө эстетип коеюн кичине. 5 вакыт намазга эстетип коеюн, үй таалимдерине эстетип коеюн. Зикирлер болуп атабы? Эстетип коеюн деп. Жаман. Пайгамбарыбызга Алла буйрук берди. Ушунча улуу затка Алла буйрук берип атат. Вадаккир фа инна зикра танфаул муъминин. Мухаммад, эстете бер да, эстете бер. Сенин ишиң ушул болсун. Ишиң ушул болсун, эстете бер. Эстетүү ыйманы бар адамга сөз пайдасы тиет. Жакпаса да пайдасы тиет. Азыр сизге жакпай атат, жаман көрүп атасыз, бирок пайдасы тиет сизге. Жакпаса да эмне экен? Пайдасы тиет. Жаман көрүп атасыз да, эстетип койгонду жаман көрүп атасыз. Бирок сизге пайдасы тиет. Пайдасы тиет. Рахмат айтасыз, бирок кеч болуп калат. Анткени сиз ошо эстеткен учурда аткарган жоксуз да. Дүние арман, арман. Ким деген өтүп кетти арманда.
Кимдер гана өттү арманда. Адам баласы bu dünyada toyboydu. Bu dünya nafsini toygoza turgan dünya emes, jay emes. Mümkün emes. Her biribizde, her bir adamda uşunçalık nafsinin kaloosu var. İşenip koyunuz. Бүткүл dünyanın байлығын берсеңіздер тойбойсуз. Кореяның байлығы мындай эле турсун, бүткүл dünyanın байлығын берсеңіздер тойбойсуз. Адам мага берсе эле эмне тойбойт? Ушунча nafsi бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Адам баласынын nafsisi ушунчалык ач, тоюшу мүмкүн эмесин мисалын айтат. Бир коктуу дейт. Бизде Кыргызстанда алаарча коктусу деген бар. Ушелия. Алаарчаны билесиздерби? Ар бир район областтарда бар эми. Кокту деп ушул эки тоонун ортосунда бош жерди айтат да. Ушу бир кокту алтынга толтурсаңыз, Кыргызстан кумтор мүмкүн эмес, толтура албайт аны. Түшүндү? Бүткүл дүйнөнү алтын алып келсең толбойт эгер вообще. Алаарча кантип толсун эй? Алаарчаны билесиздерби? Башынан байтикке чейин толтуруп кел. Бүткүл дүйнөнү алтын толбойт. Бирок пайгамбар ушундай деп атат да, толду деп эсептей береличи давай. Ушу коктуну алтын менен толтурса, ошончо толгондон кийин да адам айтат экен да, дагы бирөө болсо экен дейт экен. Зорго толтуруп күтсөк, экинчи коктуну эңсейткен да. Бул мүмкүн эмес, азыркы. Араңыздарда деле карап туруңуздарбы? $1 миллион оборот кылгандар бар. Ушу экинчи миллионду эңсеп атат да. Эптеп ушу 1,5 миллионго чыгарып алсам путума турат элем дейт. Иш нормальный болот дейт. 2 миллиону бар, 3 миллион дестеп. Бул кичинекей эле. Биз миллиондон сүйлөп атабыз. Миллиардерлер куду ушу копия. Bundan daha жаманыраак. Bundan жаманыраак, эстеп билип коюңуз. 1 миллиард, ушуну бул жагын мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес, тою мүмкүн эмес. Экинчи миллиард тойлоп атат алчы. 1 миллиард, жети небересине де жетет. Жок. Экинчи тойбойт, себеп пайгамбар айтып койгон муну. Эки кокту алтын болсо, үчүнчүнү эңсейт дейт. Мүмкүн эмес экен да. Барып анан кийин неге тоет десе, бир уч топуракка тоет деген да. Бир уч деп бир колду. Ушунча топуракка. Таштап коесуң. Көзүнө ошо болду, ошо менен тоет. Курсак тезире тоет, бирок көз тойбойт. Шүгүр, Алла субхана ва таала ушунча чектөө ашказан бергенине да. Асманда воздушный шардай бергенде көрдүң эле да. Адам өзүн аябайт. Алла аяйт. Адам аябайт өзүн. Сөйлөй берейин дейт да. Жарылса жарылып кете берейин. Алла аяйт. Алланын аягынын пайгамбарыбыз айтып келди да. Кулу вашрабу ва ла тусрифу. Мейли жегиле ичкиле, бирок чени менен. Исрап кылбагыла. Исламда жеген ичкенге да чек койгон. Эмне үчүн? Айтышыңыз мүмкүн да. Эмне үчүн чектейт? Калаганым жеп, жей беришим. Токто, сага ырайымдуулук кылып атат. Сен үчүн ал. Исламга кызыгы жок аны. Сага зыянды каалабайт ислам. Пайгамбарыбыз айтты. Ашказанды 3-кө бөлгүлө. Bir bölgün tamaka, bir bölgün susundukka, bir bölgün ava. Boş koygula деген сөз. Biz susunduk menen boştu al öyle, tamak men толтурсаң. Анан кыйналып атабыз. Атак, бүткүл дүйнөнүн саламаттык сактоо министрлиги, бүткүл дүйнөнүн Пайгамбарыбыз бул хадисинен аша кете албайт. Бул кругтан чыга албайт. Ушуга келип такалат. Замандан заман, кылымдан кылым, кыямат күнгө чейин медицина сыры ушуда. Ден соолуктун сыры ушуда. Пайгамбарыбыз бир өзү менен айтып койду. Аллаху акбар.
тилекке каршы просто биз пайгамбарыбыз айтканына кулак салбай кеткенбиз дагы. Өзүбүздү кыйнап, кайра кыйналып, ооруну акчага сатып алып. Ооруну акчага сатып алабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бар нерсе айтып койгон. Кайгы 3 күн. Кайгы 3 күн, туугандар, кайгы 3 күн. Кайгыра берсе болбойбу? Неге? Саңа райымдылык кылып атабыз дейт. Ислам дин сизге райымдылык кылат. Кайгыра берсеңиз деле өзүңүздөн көрө бериң, просто өзүңүзгө зыян келет. Нерв, инсульт, инфаркт. Мейли. Кайгырбай кой деген жери жок. Кайгыруу бар нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын Ибрахим деген уулу көз жумганда сахабалар менен пайгамбарыбыз эми көмө турган болуп калды. Күн тутулуп калды ошол кезде. Күн тутулду дегенди билесиздер да. Караңгы болуп калды. Жарым тутулду. Сахабалар я Алла, эмне болду? Сурашты, Ибрахимдин өлгөнүнө ушундай болду депчи. Жок. Бул бир кишинин келгенине, кеткенине күн тутулбайт. Бул Алла Тааланын күн менен ай тутулганы Алла Тааланын эскертүү белгилеринин, улуу белгилеринен бири дейт. Ушунчалык чоң күн тутулуп калгандан кийин, инсан сен кыбырайып алып, көп жаман нерсе кыла бербе. Көп кутура бербе. Үстүмдө көзөмөл жок экен деп арам нерселер кылып эле, башкаларга зулумдук кылып эле, кыйынсына бербе. Түзөп кое турган нерсе бар сен. Эскертүү экен да. Ушу Ибрахим пайгамбарыбыздын уулу, Алла Таалам ыраазы болсун, өткөндө пайгамбарыбыздын көзүнөн жаш чыгып атат эле да. Сахабалар сурады: "Я Расулуллах, сиз ыйлагандан тыйдыңыз эле го бизди. Ыйлап атасыз го сиз?" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Жүрөк кайгырат, көздөн жаш чыгат. Биз Алла каалаган нерсени гана айтканга буйрулганбыз. Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Мен силерди тыйганым Алланын тагдырына шек келтирип, жахилият, надандык доордогу ыйлагандардан тыйганмын. Бетин тырмап, чачын жулуп, кийимин айрып, ошондойдон тыйганмын. Атак көздөн жаш чыгат, бул Алланын райымы" деди да. Жүрөк кайгырат, көздөн жаш чыгат, бул Алланын райымы. Чек койгон буга да. Дин чектердин аты туугандар. Ар бир нерсенин чеги бар, алхамдулилла. Чектердин аты. Ошон үчүн иншалла келиңиздер. Бир дагы күн, бир дагы түндү зикирсиз, шүгүрсүз, дуасыз өткөрбөйлү. Мусулмандын ар бир күнү зикир менен коштолуп турсун. Ар бир түнү шүгүр менен кооздолуп турсун. Ар бир күн жашоосу дуа менен. Истигфар, Алладан кечирим сураган. Зикир, шүгүр, дуа, истигфар. 4 нерсе ар бир мусулмандын жашоосунда түнүндө дагы, күндүзүндө дагы болуш керек. Алла Таалага зикир кылып турайлы. Алла Таалага шүгүр келтирип турайлы. Алла Тааладан кечирим сурап турайлы. Я Алла, да билбегеним көп. Кечиргин мени. Күнөөлөрүм көп, тазалагын мени. Жаңылыштарым көп, жоюп койгун. Я Алла, я Алла. Дуа кылып турайлы, Алладан дайыма сурап турайлы. Дүнүйөнү дагы сурайлы, ахиретти дагы сурайлы, динди дагы сурайлы. Бирок дүнүйөнү, я Алла, байлыкты сурайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям байлык сураган. Бирок кандай байлык? Аллага баш ийдирте турган байлык сурайлы. Аллага тоң моюн кыла турган байлыктан пана тилейли. Аллага баш ийдирте турган дуа, байлыкты сурайлы. Аллага баш ийгенге жардам бере турган байлык бер дейли.
Аллага баш ийгенге жардам бере турган байлыкты сурайлы. Шайтанга баш ие турган, Аллага тоң моюн бура турган байлыктан пана тилейли, пана тилейли. Ал бале. Аллахым байлык берсе, Алхамдулилла деңиз. Şu байлык аркылуу ахиретиңизди куруп алыңыз. Ахиретти куруу үчүн берген Алла байлыкты. Ахиретиңизди куруу үчүн. Ахиретиңизди курсаңыз да, курбасаңыз жашоо өтө берет. Курган утат.